Чүй районундагы Кегетти айыл өкмөтүнө караштуу Дөң каналы жалпы узундугу 7 чакырымдан ашат. Быйылкы жылы анын 4 чакырымы бетондолушу керек. Азыркы тапта анын 800 метринде иш аяктап калды. Курулуш кызуу жүрүүдө. Жылкыбай Жамангулов суу чарба башкармалыгынын инженери. Жумуштардын графиктен артта калбай эң башкысы сапаттуу жүрүшүн көзөмөлдөйт. Бул канал 2,5 гектар айдоо жерди суу менен камсыздайт. Арыкты бетондоо жоготууларга бөгөт. Баштаганда 600 метрде коюлду. 3,5 куб бетон алынды. Балдар 6 бала иштеп атат. Булар иштегендер жакшы. Бул бүтүп калса суу бизге кененирээк болот. Ар жакта эч каналдан 1,5 куб агып атса, бизден 3 кубтан ашык суу кенен болот. Дөң каналын оңдоо үчүн республикалык бюджеттен 19 миллион сомдон ашуун бөлүнгөн. Ал эми жалпы район боюнча ирригация системасын жакшыртууга быйыл 40 миллион сом каралды. Ага 4 объект оңдолуп жатат. Айдын асты деген каналыбыз бар. Аяка болсо латковый канал, ЛР-80 деген латок менен азыркы күндө почти 806 метр латок коюп койдук. Андан тышкары Айдын деген каналыбыз бар. Айдын каналыбызды азыркы күндө латок иштери уже заводдон кичине кечигүү болуп атат. Эми Кудай буйруса, мына азыр Айдын каналыбызга латок ташып баштайбыз. Андан тышкары Верхний Кайырма деген каналыбызда механическа болуп уже бүттү. Р-11 каналынын жалпы узундугу 4 чакырым 800 метрине латоктор орнотулду. Сугат мезгилине байланыштуу иш токтоп турат. Бурана айыл өкмөтүндө бул арык менен 800 гектар жерди дыйкандарыбыз сугарат. Ибраимовский айыл өкмөткө коюлат ушундай латоктор. Анын сметный проектиси 12 миллион сомдук. Чүй районунда дээрлик 29 000 гектар сугат жер бар. Ушул күнгө чейин 26 000 гектардан ашуун аянты сугарылды. Анын ичинде барлык өсүмдүктөр бар, кыркан дудан эгиндери бар, жүгөрүсү бар, май өсүмдүктөрү бар. Аламүдүн районуна караштуу Р-1 каналынын жалпы узундугу 4,5 чакырым. Муну менен 1800 гектар айдоо аянты сугарылат. Быйылкы жылы бул каналдын 1300 гектары оңдолушу керек. Азыркы учурга чейин 800 метринде толук иш аяктады. Сугат мезгили аяктагандан кийин иш улантылат. Бул участокто оңдоо иштери апрель айында башталган. Вегетациялык мезгил аяктагандан кийин каналдын калган бөлүгү бетондолот. Бул үчүн жалпы 4,5 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө каражаттын 60% же 2 миллиондон ашыгы өздөштүрүлдү. Жакшы көзгө көрүнүп турган акча бөлүнүп аткандан кийин эми баштап атабыз. Мисалы үчүн биз жаскамалы могу каналды капремонтту баштап атканда өзүбүзгө ишенген жокпуз. Мындай объем жумушту хоспосуп менен бүтүрөбүз деп вообще ойлогон эмеспиз да. Андан кийин оказывается болот экен. Акча бөлүнсө, материал берилсе, техника берилсе, жумуш бүтө берет экен. Конечно, каналдардын баардыгы бул каналдар өткөн кылымдын 80-жылдарында салынган каналдар. Эми мындай по факту 2 жолу ресурсун уже выработка кылып койду. Аламүдүн районундагы сугат жердин жалпы аянты 37 500 гектар. Быйыл Аламүдүн районундагы каналдарды оңдоо жана тазалоого 16,5 миллион сом бөлүнгөн. Ирригациялык системаларды оңдоо жана куруу боюнча масштабдуу иштер республиканын бардык аймактарында жүргүзүлүүдө. Финансы министрлиги ирригация тармагын оңдоп түзөө үчүн 1 миллиард сом бөлгөн. 24-июнга карата 624 миллион сом өздөштүрүлдү. Бул каражатка 114 километр канал ремонттолуп, 25 чакырым канал бетондолду. 682 чакырым канал механикалык тазаланса, 518 гидротехникалык курулмалар оңдолду. 45 чакырым коллектордук дренаждык тармактарды механикалык тазалоо жүргүзүлүп, натыйжада 890 гектар жердин мелиоративдик абалы жакшырды. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик органдарга дыйкандарды өз убагында суу менен камсыздоодо бул жаатта эч кандай шылтоо болбошу керектигин белгилеген. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.